Азыр баягы Рысбек Акматбаевдин өлгөндөн кийинки моментте болуп атты. Ошо Рысбек Акматбаев бандит болуп, көп кишилерди өлтүрүп, вывозить этип, чаап отуруп, Кыргызстан толук коркутулган да. Ошо өлгөндөн кийин эле көп коммерсант, көп кишилер коркуп жүрдү. Бүгүн Ташиев Кыргызстандан качып кетип, чыгып кеткен күндө деле дагы эле Ташиевден коркуп атышат элдерчи. Ташиевди эмне үчүн жакшы көрүшүбүз керек? Элди деградация кылды. Баатыр элди, жоокер элди коркок кылды, деградация кылды, муунтту, экономиканы талкалады. Болгон жерден кээ бир байларды, мен билем крутой байларды, 2ден 3дөн 7 миллион, 6 миллион доллардан чечти. Муну деген Трампка кайрылыш керек болот. Испаниядан каяктан счетторун текшерип, ошо биздин акча, ошо Трамп бизге алып келип бер. Сен биз менен Кыргызстан менен Садыр Нуркожоевич Америка менен мамиле кылып атат. Европада счетторун баарын таап, виллаларын баарын сатырып иштеш керек. Могу оорулуу, бөйрөгүн которо албай аткан, боорун которо албай аткан элдерге жардам бериш керек. Экономиканы көтөргөн мамлекетке бериш керек. Ушунча манипуляция кылды, тепкилеп, чапкылап, сүйрөп коркутуп атса, ошончолук герой кылабыз да. Ал жөнөкөй эле каракчы экен да, самом деле. Башканы кой, карьер, тоодо карьер, коктура карьердин баарынан 30 миң доллардан алды го. Эмнесин айтасыңар? Кыргыз элим. Мен тааныбай калдым Кыргызстан. Анан бирөө айтып атты түштөн кийин айтып. Мен түштөн айткан эмесмин. Мен канчадан бери айтам, Садыр Нуркожоевич, Кыргызстан күн уулдары басып алды. Аларга закон иштебейт деп. Мен ленталарымды карап көрсөңөр, мен 2 күндүн биринде айтып аттым. Болгон көйгөйлөрдү айтып аттым. Төрөбаев жөнүндө айтам. МЧС министри жөнүндө айтам. Машиев жөнүндө айтам. Буларга мыйзам иштеген жок. Буларды прямо Ташиев контролдоп турду. Эми баласы шей принц өзүнө келип кече акчаны чачып атат. Канча деген заправкаларды алып алды. Аябай эски го бул. Мадурадан өткөн наркокартелде эле болбоду Ташиев. Эмнесин айтасыңар, кыргыз элим? Канчаңардын заправкаңар, канчаңардын жериңерди, үйүңөрдү алды. Канчаңардын акчаңарды алды. Карьерден бери акчаны, карьер иштеген элдин баарын акчасын алып кетти. Ар бир гектарга 30 миң доллардан. Ушуну жакшы көрөсүңөрбү? Ушунун эмнесин элди кыйнап, таможняга өзүнүн эмелерин коюп, мына таможня бүт өзүнүн кишиси. Мурунку иштегендерин баарын тазалап, СМБ менен келип, өзүнүн эмеси алып, карантин кылбай, малдарды өткөрүп отуруп, ордун баарын жайылтпадыбы? Ветеринарный службага айылчарга өзүнүн кишилерин коюп, түшүнбөгөн. Ошолор ар кандай акча издеп, Кытайча телеп эле калбады, вакцина кылып. Ошонун айына малдын баары ооруп атпайбы? Кыргыз элим. Рысбек Акматбаевден корккондой дагы эле коркуп атасың. Андай болбош керек. Биз жок болуп кетебиз. Бул айсбергдин бер жагы эле бул Ташиев. Бизге бул чоң сабак болду. Эртең Өзбекстан менен плотной иштешебиз, Кытай менен иштешебиз. Мынтип эле жок болуп калабызбы? Биз баатыр элбиз да, бизди ата бабаларыбыз найза кылыч менен коргоп келген да ушу Кыргызстанды. Ушу бизди деградация кылып, экиге бөлүп, манипуляция кылып, элдин баарын зомбировать эткенин үчүн жакшы көрөбүзбү? Садыр Нуркожоевич, кыргыз элим. Мына Токмокко келет, бир жака барарда атайын чапканы барат экен да. Мен ойлогом, муну түшүнчү эмесмин. Көрсө атайын чаап туруп, мына Токмокту чапты да өзүнүн кишисин коюп койду. Тяньшан Сити деген кытайлар айтып атат, нарын ортосундагы эмеле жер метеорологияны чыгарып, Тяньшан Сити деген кытай компания үйлөр салыптыр. Анан ошолорго нарындык балдар айтат да, дагы каерден жер аласың? Жок, мы с Алтынбеком поедем такмак депчи. Мы с командой поедем такмак деп. Келе калып базарды жолун жегенде, базарды коркутуп уже СМБ менен базарды булар эми Триаданын алдында жоопкерчилиги барбы? Срочно кышында Чилдеде элди базардан кууп чыкты. Эч кандай экспертиза жок. Айталада калды элди мал базары менен. Көп кишилер ортодо кыйналды. Ошо Алтынбек жооп бериш керек, Токмоктун мэри. Мурунку мэр, Токмоктун мэри элге контейнерлер түзүп, элге шарт түзүптүр ал. Аны да текшериш керек. Ал для примера эл корксун деп, на горячую руку попал деп. Эмне бул хамбы 10 жыл, 12 жыл бер деп айтып койсо, сотто чыгып апарып соттойп. Андай болбош керек, кыргыз элим. Бизди деградация кылды. Ичкен тамагыбыздын баарын ошолор аркылуу, күн уулдар аркылуу бүт талкаланып баратабыз. Мен Трампка кайрылам. Трамп, мен редкоземдер менен иштейсиңби?
Taşiyip'tin bolgon biznesini жанагы Шайырбек инисин Таймураз болгонун таап шоттон алып келип бизге берсин, которушулар которуп койгула. Биздин акча ал, биздин мамлекеттин акча. Тоноп кетсе дагы эле кыйын болуп, монтип улакта 100 миң миңдерди ыргытып атат. Болгон заправкадан барып тартып алды. Элди деградация кылды. Кыйнап салды болчу. Баягы илгерки Ысык-Көлдө тоңдурган баягы калмак каны басып алгандай эле болду да. Биз жакшылык кылган жок бул элге. Калп эле биянан элди эметип, службалар даярдап, барып Россия сүйлөп кетип, камап, көрсө бүт өзүнүн кишилерин коюп турду. Өзүң элестетсең, биз буза ташыйып келатат герой десе, ал чаап камап, анан өзүнүн кишин анын артынан чоң бизнестер кирип атты да, Кытайдын бизнестери. Көрдүңөрбү кыргыз элин? Мына Кыргызстан вертолетун учуп алып айдап жүрөт, шейх. Акча чачып жүрөт. Асманан таптыбы жанагы 12 миллиардты Шайырбек. Казино ойноп жүргөн казиночник. Ал негизи утуруш керек эле да. Бияга 12 миллиард, а тияка 100 миллиард уттурду алчы. 100 миллиард. Кыргыз элин. Ага закон жок. Трампка кайрылга, англисче билген балдар Трампка кайрылга, шотторун бар алып келип кала ачып келсин, Кыргызстанга акчаны берсин, биздин акча ал. Биз бөйрөгү соорлуп, бору соорлуп, которулуп, ыйлап, ачка жүрөбүз, жумуш жок. Ал болсо самолетко учуп, вертолетко учуп, блатной болуп жүрүшөт, шейх болушуп.